Asker Жолдош, бұл закондың негізгі авторы НВД-ы? Biz ушул мыйзамды указ, президент указынын негизинде жанакы лицензиялуу пассажирский автомобиль бизге өткөнүнө байланыштуу ушул указдын негизинде биз ушуну сунуштап негизги бул закондун кабыл алуусунун максаты эмне болуп атат? Закондун кабыл алуу максаты ушул указдын негизинде жана лицензиялоо биздин ички иштер министрлигине өткөнүнө байланыштуу жүргүнчүлөр ташуу пассажирдер эмен баардыгы бизге өткөнүнө байланыштуу указда көрсөтүлгөн нерсе боюнча бир ана тартипке Asker Жолдошевич, мындай да? Анын Азамат Бакирович, анын сен баардыгы жооп берип койгон. Бул стенограмма кетип атат да, бул закондун негизги бүгүнкү кабыл алып аткан негизги себеби эмне? жол себеп стенограмма кетип атат. Буга ошону жооп беришибиз керек. Азыркы Карим Жемзарович айткан суроолорго ушул жооп көп болот да. Оңурлуулар дагы. Bunun негизги эң биринчи максаты бул деген жолуна кырсыктардын санын азайтуу. Анын астына алдын алуу. Эң биринчиси любой цивилизованный мамлекетте биринчи деген коопсуздук карайт. Ошон үчүн бул эң биринчи ушу жол коопсуздугу. Эң биринчи максат. Жол коопсуздугу ушундай азыр Сүйүн Абдуллаевич белгилеп кеткендей закон менен закондуу түрдө коопсуздукту бекемдөө. Эң негизги максат. Финансылык пайда биякта эчтеке жок. Эч кандай финансылык пайда жок. Себеп бул түз эфирде кетип аткандыгында мына көп ушул айтып атпайбызбы? 50 миң, 60 миң бүгүнкү күнү өзүнүн машинасы менен чыгып, жумуштан кийинкиси кечки таксовать этип акча тапкандар да бар да. Ошолордун баардыгына түшүнүктүү болуш үчүн мисалы үчүн жакында эле биз бир закон кабыл алдык, тонировка боюнча. Анда көбүрөөк экономика жагына бурганбыз. Туурабы? А бул закондун кабыл алышы ошо жол коопсуздугундагы бүгүнкү күндөгү көрүнүштөрдү азайтыш үчүн ушул законду кабыл алып атабыз. Бул бир. Акыркы 1-2 жылдагы статистика боюнча биздеги жолдогу авария болуп кеткендердин негизги себептери ошо жүргүнчүлөрдү ташып кетип аткан оң рулдугу, негизинен оң рулду, анан негизги ошол жүргүнчүлөрдүн арасында ортосунда авария болуп атат. Ош Бишкек жолунда, Бишкек Чолпон Ата жолундагы, Каракол жолундагы негизги авария кырсыктары ушунун кесепетинде болуп атат. Негизи биринчиден ошол автотранспорттун бүгүнкү күнү ошо техникалык кароодон өтпөгөнү, экинчиден ошол жердеги водительдин бүгүнкү күндө опыту жоктугунан болуп атат, контролу жоктугунан. Үчүнчүдөн биз ошол адамдарды өзүнө ылайыктуу эмес, көбүрөөк адам салып алып атабыз. Мисалы 8 местага 10 места кылып алып атабыз. Туурабы? Ошол баягы нагрузканы же болбосо адамдын саны жүгү көп болгондугунан кээ бирде рулду башкара албай аварияга учурап атабыз. Бүгүнкү кабыл алып аткан закондун эң башкы максаты жол коопсуздугун сактоо деп айтыш керек. Анан ал үчүн биз көзөмөлдөш үчүн, то есть бүгүнкү күнү ошо Министерство внутренних дел көзөмөлдөш үчүн биз ага лицензия киргизип атабыз. Лицензияны бая өзүңүз айтмакчы, Азамат Бакирович, эң башкысы аны көзөмөлдөө. Туурабы? Негизги максаты ушундай болуп атат. Мен бул законду толугу менен колдойм. Рахмат.